Оштогу дөңгөлөк желимдөөчү жайларда кезек күткөн кардарлардын саны бүгүн демейдегиден көп. Түндөсү жаган кардан улам жайкы дөңгөлөктө жүргөн айдоочулар кышкысына алмаштырып жатышат. Ош шаарынын тургуну Азамат Молдосаков автоунаасын буга чейин кышка даярдай элек болчу. Аба ырайы кескин өзгөрүп кеткенин күтпөгөн айдоочу унаасына кышкы дөңгөлөк салып жатат. Буга чейин эми Ош шаарына кар кеч жайт деп постоянно көнүп калганбыз, ошон үчүн чыгынбай жүрө бергенбиз. Бүгүн мен алыс жолго чыгам, ошондуктан мен бүгүн срочно алмаштырышым керек, сөзсүз түрдө. Летний баллондор менен жүргөндөр бар, албетте коптуу болот ал нерсе. Летний баллон тайгак болот да, анан каттуу болот да. Зимний баллон липучка деп коет, жабышып, жерге жабышып жакшы жүрөт. Кече жаган кардын көлөмү анчалык көп болбогону менен негизги көпүрлөрдө муз тоңуп айдоочуларга кыйынчылык жараткан. Быйылкы жылы Ош шаарында тайгак жолдорго туз себүү үчүн 210 тонна туз камдалган. Ал аба ырайына байланыштуу каланын муз тоңгон көчөлөрүнө себилип турат. Бардык көчөлөргө эле себербейбиз. Бул жерде биз эмнеге эсептегенбиз? Бул жер остановкаларга, подъемдорго, мостторго гана эсептелинген гана бар. Бүгүнкү күндө шаарда 5 ишкана иштейт. Бул шаарды туз менен карды тазалоо боюнча кышкы эмелге бардыгы даяр техникалар 35 техника бүгүнкү күндө даяр. Кышка даярдыгыбыз бар. Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинин 31 троллейбус жана 30 автобус кала жүргүнчүлөрүн ташып келет. Мекеме сентябрь айынан тарта ар бир транспорттун дөңгөлөктөрүн жаңылай баштаган. Бүгүнкү күндө коомдук транспорттор кышкысын эл ташууга даяр. Биз кышкы сезонго карата автобустардын печкаларынын бардыгын кышка даярдап оңдоп чыктык. Тосолдорду, антифристерди толук алмаштырдык кышка даярдык кылып. Троллейбус автобустардын дөңгөлөктөрүн, километраждарын бүткөн толук кышка даярдыгын өткөзүп алмаштырдык. Кышка биздин троллейбус автобустар маршрутка чыгууга даяр. Ош шаары боюнча 1200 кичи автобус 48 каттамда кызмат көрсөтүп келет. Аларды Ош шаардык мэриясынын жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги көзөмөлдөйт. Агенттиктен кабарлашканда кичи автобус айдоочуларына да кышкы дөңгөлөктөр салуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага моюн сунбагандар убактылуу каттамга чыгуусу токтотулуп, кышкы дөңгөлөк салганда гана жүргүнчү ташууга уруксат берилүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.